Саламатсыңарбы, урматтуу абитуриенттер. Балдар, бүгүн силер үчүн биология предметинен жалпы республикалык тестирөөгө кантип даярдануу керек, ошол тапшырмаларды кантип аткарыш керек, тиги боюнча силерге сунуштама берилет, балдар. Бүгүнкү биздин сабагыбызда шарттуу түрдө бир 3кө бөлүп алалы. Биринчи бул ошол бүгүнкү сабакта биз эмнени карап өтөбүз, кандай тапшырмаларды карайбыз. Бул экинчи ошол биздин маселебиз болуп саналат. Ал эми биринчи маселебиз ушул жалпы республикалык тестирөөлөдө биология предмети боюнча кандай нускамалар бар, ошого токтолобуз. Анан кийин үчүнчү ошол бүгүнкү сабакта жетишерибизге байланыштуу бир 2 тапшырманы карап көрөлүк. Анда эмесе, балдар, бүгүнкү сабакта эмнеге көңүл бурабыз? Экранга жакын отуруп, дептериңерди, калем сабыңарды алып, керектүү маалыматтарды жазып алсаңар болот, балдар. Демек, бүгүнкү сабакта эмне кылабыз биз? Биология предмети боюнча жалпы республикалык тестирөөнүн нускамасын, биология предметтеринин курстары боюнча тапшырмалардын деңгээлдерин, тапшырманы түшүнүү деңгээли кандай формада, ага кандай тапшырмалар кирет, жана аны кандай аткаруунун жолдору менен таанышасыңар бүгүн, балдар. Мына бүгүнкү сабактын негизги маселелери мына ушулар. Балдар, жалпы республикалык тестирөөлөдө биология предметине 60 мүнөт убакыт берилет. Жана ошол убакыттын аралыгында 40 түрдүү логикалык тапшырмаларды аткарышыңар керек болот. Эгерде ушул жерден эскертип кетүү керек, балдар, эсиңерге тутуп алгыла. Эгерде тапшырманы аткарууда билбей, ката кетирип, туура эмес жоопту белгилеп алсаңар, анда коркуунун кереги жок. Бирок ал жерде өзүнүн дагы эрежеси бар. Ал жерде өчүрүүнүн же болбосо кандайдыр бир өчүрүүнүн түрлөрүн пайдаланбагыла, өчүрбөгүлө. Анда эмне кылыш керек? Демек, ошол жерди эгерде тапкандан кийин, жаңы ошол туура жообун тапкандан кийин, ошол туура эмес жоопту, демек, силер 4 бурчтуу менен боеп коесуңар. Мына экрандан көрүп турасыңар. Демек, эгерде силер ошол Б варианты мүмкүн туура эмес десеңер, же болбосо Г варианты туура эмес десеңер, демек, ошол туура вариантын 4 бурчтуу менен кара кылып боеп коесуңар. Бирок мындай учур силерге бир гана жолу берилет, балдар. Ошондуктан муну эсиңерге салып алышыңар керек. Экранда жазылып турат, бул бир гана жолу пайдаланууга болот, балдар. Ал эми биздин ушул биология предметинде жалпы республикалык тестирөөлөөгө даярдануудагы сабактарды, балдар, көбүнчө биз ошол кандай тапшырмалар, ал тапшырмалар кандай деңгээлде берилет, ошого көңүл бурабыз. Бул өтө зарыл, балдар. Балдар, силер мектепте түрдүү предметтерди окуп келгенсиңер. Ошол предметтерде жакшы өздөштүрүш үчүн ошол предметтердин мыйзамдары, теориялары жана башкаларын эске тутуу менен, жаттап айтуу менен, кайсы бир учурда сүрөттөрдү, схемаларды пайдалануу менен өзүңөрдүн оюңарды айтып келгенсиңер. Ал эми жалпы республикалык тестирөөлөдө ошол эле форматта, бирок ошол өтүлгөн силердин биологиялык билимиңер аркылуу жалпы республикалык тестирөөлөдө көбүнчө логикалык ой жүгүртүүгө, суроонун же болбосо тапшырманын башка жагы менен караганга карата түзүлгөн тапшырмалар болуп саналат. Ошондуктан мен силерге азыр тапшырмалардын деңгээлдерин пирамида түрүндө силерге сунуштагым келип атат. Эң алдыңкы баскычты карасаңар болот, балдар. Бул билимдин фактылары. Анан түшүнүү үстүңкү баскычта. Ушул 2 баскычта силер мектеп курсунда эске тутуп, билип, түшүнүп, айтып берип, жаттап келгенсиңер. Ал эми андан жогорку баскычтарда талдоо, колдонуу жана баалоо. Мына ушул 3 деңгээлдеги тапшырмалар ушул жалпы республикалык тестирөөлөрдө көп кездешет, балдар. Азыр дагы карап көрсөңөр болот. Мына түшүнүү, өзүңөрдүн сөзүңөр менен айтып берүү, жазуу жүзүндө иштеп чыгуу. Талдоо, кайсы бир нерсенин себебин жана натыйжаларын табуу. Биз ушуга токтолобуз жалпы республика тестирөөдө.
Андан тышкары баалоо. Балдар, биология илими жандуу организмдердин негизги касиеттерин, алардын негизги маанисин түшүнүүгө көңүл бурулган. Ошондуктан баалоодо бул жандуу организмдерди жана алардын тиричилигинин баалуулугу, мисалы баа берүү, баалуулугун табуу мына ушуга багытталган балдар. Эми балдар, азыркы учурда ушул жогорудагы айтылып кеткен пирамида формасындагы тапшырмалардын деңгээлдеринен биз бүгүн кайсыга токтолобуз? Салыштырууга токтолобуз. Кандай салыштыруу тапшырмалары кандай аткарылат? Анын жообу кандай табылат? Мына ошого көңүл бурабыз. Экранды карасаңар, силерге тапшырма берилип атат. 1-4 сүрөттөрдө көрсөтүлгөн жаныбарлардын кайсынысынын моюн омурткаларынын бөлүмү эң күчтүү өрчүгөн? 1 балык, 2 бака, 3 канаттуу, 4 сойлоп жүрүүчүлөр. Варианттары, туура жооптордун варианттары А1, Б2, В3, Г4 деп турат. Демек, бул тапшырманы аткарууда бизге эмне зарыл болуп саналат? Албетте, ошол жаныбар берилген бизге сунушталган жаныбарлардын моюн омурткаларынын санын билүү керек болот. Ошол ар бир жаныбардын моюн омурткаларынын санын талдап көрөлү. 1 балыктарда моюн омуртка жок. Себеби дегенде сиздер ушул зоология курсунан жаныбарлардын скелеттери менен таанышып келгенсиңер. 2 бакада моюн омуртка бирөө. Сойлоочуларда 7-ден 10га чейин моюн омурткалары жетет. Ал эми канаттууларда 6-дан 25ге чейин моюн омурткалар болот. Эми ошонун ичинен дагы салыштырууну андан ары улантып көрөлү. Сойлоочулардын башынын кыймылдуу болушу эсиңерде бар болуш керек, шамдагай кескелдирикте моюнун абдан буруп, абдан кыймылдуу, активдүү. Ошондуктан анын аты шамдагай деп аталган. Болушу бул 1-2 моюн омурткасынын түзүлүшүнө байланыштуу. Кайра кайталайм. Демек 1-2 моюн омурткасынын түзүлүшүнө байланыштуу. Ошонун 1 моюн омурткасы шакек сымал болот. Ал баш сүйөгүнө ашташат. Ашташуу дегенде да билесиңер, сүйөктөрдүн ашташуусу. Бир сүйөктүн башы оюк болот, экинчи сүйөктүн башы туюк болот. Ошол туюк сүйөктүн башы оюк сүйөктүн оюгуна кирип турат. Мына мындай сүйөктөрдү биз айтабыз ашташып бекем деп. Ал эми экинчи моюн омуртканын урчугу биринчи омуртканын ичине кирип тургандыктан башы кыймылдуу жана башын эки жакка бура алат. Биз азыркы учурда сойлоочулардын моюн омурткасын талдап алдык. Эми канаттуулардын моюн омурткасын талдаганга аракет кылалы. Канаттуулардын моюн омурткалары бири-бири менен ээр сымал муун беттери менен биригишкендиктен алар ийилчээк жана өтө кыймылдуу. Эмне үчүн ээр сымал? Себеби дегенде жанагы биз аттын ээр токуму барго, ошонун башындагы ошол ээр сымал формада. Ал эми канаттуулардын моюндары 180 градустан 270 градуска чейин бурула алат. Өтө кыймылдуу. Бул алардын жанагы жашоо тиричилигине, байырлаган жерлерине, алардын жанагы жогоруда айтылган тапшырмада берилген моюн омурткаларынын жайгашышына жараша. Жаныбарлардын моюн омурткаларынын баш сүйөгүнө кандай бекилиши билүү зарыл да. Демек, биз азыркы учурда сойлоочулар менен канаттуулардын моюн омурткаларынын кандай бириккен, саны канча экендигин талдап алдык. Андан ары көңүл бургула. Мына ошентип биз азыркы учурда ушул моюн хордалуу жаныбарлардын жогорудагы биз айтып кеткен тапшырмалардын ичинен карап көрөлү. Демек, бизге берилген ошо 4 жаныбардын хордалуулар тибине кирген жаныбарлардын моюн омурткаларынын бөлүмү кайсынысыныкы күчтүү деген. Демек, азыр биз талдап көргөндө ушул варианттардын ичинен албетте канаттуулардын моюн омурткалары өтө активдүү деп өзүңөр дагы аныктадыңар болуш керек. Себеби дегенде булардын омурткаларынын саны, алардын 1-2 омурткаларынын баш сүйөгүнө биригиши өтө активдүү, 180ден 270 градуска чейин ушул бурулуп тургандыгына байланыштуу. Демек, биздин бүгүнкү тапшырманын биринчи тапшырманын жообу бул демек В варианты.
Демек бул канаттоонун моюн омурткасы эң күчтүү өрчүгөн балдар. Балдар, биз бүгүн биология предмети боюнча жалпы республикалык тестирүүлөөдө тестирөөнү өтүүнүн кандай нускамасы бар экен, нускама менен тааныша алдык. Андан тышкары ошо тапшырмалардын түрлөрүнүн пирамидасы менен тааныша алдык. Ошол эле учурда ошол маселелердин негизинде бир тапшырманы мисал катары алып, ошол тапшырманы кантип аткаруу менен тааныша алдык деп ойлойм. Анда эмесе кийинки сабактан жолукканга чейин сак саламатта болгула.